Коррупционерлердин камалуусун Алмазбек Атамбаев саясатташтырбашы керек. Мындай ою менен бажы кызматынын мурдагы башчысы Райымбек Матраимов кабарлар маалымат агенттиги менен бөлүштү. Анын партиялаштарын түрдүү кылмыш иштери боюнча камакка алышты. Сапар Исаков тесттеги аварияны жана тендерди өткөрүүдө урлук боюнча кармалса, Кулматов мектеп имаратын куруу иштеринде уурдаган үчүн шектелүүдө. Баары жооп бериши керек. Матраимовдун айтымында Атамбаевдин учурдагы тынчсыздануусу орунсуз жана түшүнүксүз. Ал жана анын командасы жогорудагы белгиленген долбоорлорго башчылык кылышкан. Мындан сырткары мени бардык конфликттерге аралаштырып жатканы дагы акылга сыйгыс нерсе. Мындан аз күн мурун бажы кызматынын өкүлдөрү Кулматовдун кызматтан кетип жатып айткандары иш жүзүндө дал келбегенин тастыктаганын Матраимов баса белгиледи. Учурда кырдаал өзгөрүп жатат, бирок буга Атамбаев жана анын тарапташтарынын тиешеси жок. Атамбаевдин командасы коомчулуктун оюн башка жака бурууга аракет жасап жаткандай түрү калтырууда, деп билдирди Райымбек Матраимов.